Бүгүнкү күндө биздин могул 3 Сарыгата, Жетиген, Кызыр Улан, Үчтерек айылынын койчуларына айыл 4 жылдан бери ушул көйгөй болуп атат. Айыл тийип эле. Ушуну бир карап берсеңиздер. Экологиядан. Сабирбек бек. Мен өткөндө айттым эле, ошо айыл боюнча көп маселе кайыл болуп атат депчи. Эмне болду ошо боюнча катып бердиңерби эле? Бул боюнча баягы биринчи жыйындарда айтылгандай эле биз ошо айыл өкмөттөргө бүт бардык айыл өкмөттөргө тиешелүү каттарды жибердик. Бүгүнкү күндө ошо айыл өкмөттөр тарабынан ошол иш-чараларды уюштуруп, ошо жеринде иш алып баруу боюнчачы. Анан өзү негизи Токтогулда курултайда айтылгандан кийин биз ушул айыл өкмөт менен биргеликте ушу элге келип түшүндүрүү иштерин жүргүзгөнбүз. Ал жерде ошо айыл бул кызыл китепке киргендиктен ошондуктан бул жерде жанагы коопсуз аймактарга көчүрүү боюнча, анан кышында жанагы өздөрүнүн бал челектерин жерине таштабай, бир коопсуз аймакка жылдырып коюу боюнча түшүндүрүү иштерин жүргүзүп келебиз да. Анан негизинен ошол жанагы аюуларды коркутуу, анан кийин ошол аюу аймагындагы жүргөн жерлерден ылдыйраакка отуруу боюнчачы. Негизинен бул баягы аюу өзүнүн аймагында жүргөн жерлерге бүгүнкү күндө ушулда маселе болуп атат да, ошо койчу чабандар чыгып барып калат, анан ошол жерден аюулардан жанагындай кол салып аткан учурлар болуп калып атат да. Жок, силерде биякта бар, силер ошо билбей атасыңар да. Например, кашкырды атып салсаң эле тияктан башка кашкырлар келет да. Ошол себептен кашкырларга жанагындай күрөшүүсү, ошо кайсы жана уюуна барып туруп, ошол жердин жана күчүктөрдүн демесин кесип койчу эле да, балтырларын кесип коюп, тиги энеси таштабай ошо менен жүрүп берет да. А силер барса эле баарын эле кырып саласыңар да, анан тиги баягы святое место пустым не бывает дейт, ошол жака башка кашкырлар келет да, ээлеп. А бул аюу боюнча да ушундай профилактический работалар бар негизи. Кантип ошо жүргүзсө болот деп. Азыр эми аюу келип атса башка жерге көчүрүп салсаң, кайра эле ошол жака бара беришпейби? Ошол боюнча бир жакшы ишиңер жүргүзгүлө да жакын карап чыккыла. Мына ушул канча жерлердин баардыгын ошо маселе чыгып атат да. Мына бүгүн ушул чогулушта по-моему бир уже 4-чү, ушундай 5-чи жолу айтылып атат да. Негизинен о Ким Бекболот. Ошонусун маселесин карап чыккылачы. Эмне өткөндөн бери чогулуш болгондон бери эмне иштин баардыгын жүргүзүптүр? Кандай иштин баардыгын жүргүзүптүр? Кандай иштер көрүлүп атат депчи.